өнігіп жатқан цифровизация, технологиялық жаңы ачылыштар, жашообуздун дээрлик көпчүлүк муктаждыктарын жоюп, санарип дүйнө улам өнүгүп барууда. Бул катмарга катарлаш Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин математика жана компьютердик технологиялар факультети так илимдер жана технология тармагын колго алып, бул жаатта математика жана информатика багыттары боюнча келечек адистерди даярдоо менен окуу жайдын электрондук башкаруу системасын тейлеп келет. Факультет өз тарыхында бир канча өзгөрүү жана өнүгүү этаптарын басып өткөн. Маселен, 2003 жылы Ош жогорку колледжинин базасында түзүлгөн табияттануу жана педагогика факультетинде математика адистиги алгачкы рет ачылган. Ары карай факультет табияттануу жана математика факультети болуп өзгөрүп, 2005 жылы факультетте информатика адистиги ачылып, бул менен бирге математика, биология жана химия адистиктери бирге даярдалган. Бул учурда факультеттин декандык кызматын география илимдеринин кандидаты доцент Ашырбек Топчубаев аткарган. 2006 жылдан 2017 жылга чейин факультетте педагогика илимдеринин кандидаты профессор Сапарбек Мадраимов жетектеп, бул жылдары факультеттин курамына билим берүү менеджменти жана экономика кафедрасы кошулган. Жана бул толуктоолордун катарында дагы бир колдонмо математика жана информатика адистиги ачылган. 2017-2019 жылдары факультеттин деканынын милдетин аткаруучу болуп, ага окутуучу Акылай Жумабаева иштеген. Ушул эле жылдын ноябрь айынан тарта педагогика илимдеринин кандидаты доцент Кандалет Турдубаева декандык кызматка келип, учурга чейин алгылыктуу эмгектенүүдө. Биздин адистикте студенттер мобилдүүлүк программасы боюнча башка ички сырткы окуу жайлар мобилдүүлүккө барып бир семестр окуп келип атышат. Мисалы Казакстандын Актөбө регионалдык университетине барып, ал жак менен бир семестр окуп келген студенттерибиз бар. Анан өзүбүздөн Арабаев Кыргыз мамлекеттик университетинин ошол физмат билим берүү багыты боюнча математика профилине, информатика профилине барып окуп, ошол студенттер менен бирге билим алышып, анан ал жактан жакшы окугандыгы үчүн ыраазычылык каттарды алып келген студенттерибиз бар. Россиянын Ярослав шаарындагы педагогикалык университети менен байланыш түзүп, биз жанагындай кошумча математика, информатика, физика, информатика адистиктерин ачуу боюнча ошондо кош дипломду алышат. Бирок окуу мөөнөтү 5 жыл. Бул жерде 2 жыл бизде окуса, анан кийин калганын ушул Ярослав университетине барып окуп келишет. Олимпиадаларга даярдай турган атай группаларыбыз бар. Аларга даярданышып, олимпиадаларга барып, ушул командалык жакшы орундарды алып келип атышат да. Ошол жакшы орундарды, биринчи орунду алып келген студенттерибиз Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинде иштеп атышат. Анан өзүбүздө иштеп атышат, ошол жакшы орунду алгандар. Математика жана компьютердик технологиялар факультетинде жалпы 1000ге жакын студент математика жана информатика адистиктери боюнча күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрүндө билим алышат. Профессордук окутуучулук курамда 3 илимдин доктору, профессорлор, 7 илимдин кандидаты, доценттер, 8 ага окутуучу жана 8 окутуучудан турган жалпы 30га жакын профессордук окутуучулук курам ишмердүүлүк жүргүзөт. Биздин окуу жай жакшы шартты түзүп атат. Москвадагы Дружба народов Руденко атындагы университетке биздин информатик мугалимдерибиз чогуу түрдө барып курстан өтүп келишти.
Анан Екатеринбургдагы ошол Урал педагогикалык университетине дагы барып квалификациясын жогорулатып келишти. Анан азыркы мезгилде мына Казан, Уфадагы университеттер менен жакшы байланыш түзүлүп, азыр биздин окуу жай ошол жактарга жөнөтүп шарт түзүп берип атат да бул. Факультет учурда эки кафедранын ишмердүүлүгү менен студенттерге билим берип, адистерди даярдоодо. Анын ичинен математика жана менеджмент кафедрасы физика-математикалык билим берүү багыты боюнча математика профилиндеги кесип ээлерин бюджеттик жана келишимдик негизде даярдайт. Кафедранын жамааты дасыккан окутуучулардан, тажрыйбалуу окумуштуулардан куралган. Биздин кафедранын окутуучулары тарабынан жаш математик деген кружок уюштурулган. Биздин адистиктин биринчи курстарынан баштап эле ошол кружокко катышып, ал кружокто студенттер олимпиадага даярданышат, андан сырткары статьялар кантип жазуу, дипломдук иштерди кантип жазуу жана башка илимий максаттагы иштерди жазууну үйрөнүшөт. Мындан сырткары биздин Ми-19 групп тайпасынын студенти Синалиева Роза президенттик стипендияга ээ болду. Биздин кафедранын окутуучулары өтө тажрыйбалуу, анын негизинде алар окуу колдомолорду чыгарышып, ал бир гана студенттерге арналбастан жалпы эле окутуучуларга, университеттердин, жогорку окуу жайларынын окутуучуларына, жалпы эле республикабыздын билим берүү мекемелеринде колдонулуп келе жатат. Биз студенттер бир гана окуу менен чектелбейбиз. Окуудан тышкары убакта түрдүү ийримдерге катышабыз. Талантыбызга жараша мадани иш-чараларга, илимий жетекчилерибиз менен сабактан кийинки учурда, азыркы учурда биз 4-курспуз, дипломдук иш жазып жатабыз. Сабактан кийинки учурда ошол илимий жетекчилерибиз менен дипломдук иштерибизди талкуулайбыз, ошолорду жазабыз. Башка 1-2, 3 курстун студенттери болсо сабактан кийинки учурларын спорт менен машыгышат, мадани иш-чараларга катышышат. Биз азыркы учурда мектептерде математика мугалими жетишпегенине байланыштуу 4-курсубузда эркин катышуу мүмкүнчүлүгүн түзүп берген. Мен азыркы учурда окуудан кийин эркин катышып алганмын, мектепке барып окуучуларга сабак берем. Биздин окуу жай өзүнүн аурасы менен ар дайым студенттерди өзүнө тартып турат. Окутуучулук курамдын мыктылыгы, студенттерге түзүлгөн шарттар, заманбап технологиялар менен жабдылганы ар дайым ошол студенттерди өзүнө тартып келет. Ал эми информатика профили боюнча факультетте информатика жана жаңы маалыматтар кафедрасы кызмат көрсөтөт. Аталган кафедранын материалдык техникалык базасы жогорку деңгээлде чыңалып, заман талабына жооп берген тийиштүү каражаттар менен камсыздалган. Бул адистикте даярдалып жаткан студенттердин теориялык билимине, практикалык билими шайкеш келип, компетенттүү адистердин даярдалышына, окутуучулардын билими, методикасы жана окуу жайда түзүлгөн шарттар, мүмкүнчүлүктөр кандуу жооп бере алат. Биздин кафедрада негизинен 15 болуп эсептелинет штат боюнча. Анын арасынан 4 мугалимибиз илимдин кандидаттары, 3 мугалимибиз ага окутуучу жана окутуучулар болуп эсептелинет. Биздин кафедрада информатика адистиги боюнча даярдайбыз мугалимдерди. Ошондой эле информатика адистигинин бакалавр жана магистратура боюнча адистерди даярдайбыз. Негизинен эгерде бул өзүбүздүн кафедранын ийгиликтери боюнча айтып кете турган болсом, биздин кафедрада информатика адистиги боюнча студенттердин президенттин стипендианттары болгон студенттерибиз бар. Ошондой эле олимпиадаларга катышып, баягы жождор аралык олимпиадаларга катышып, ийгиликтүү орундарды алып келген студенттерибиз бар. Мисалы алып кете турган болсок, былтыр 9-чу аймактык олимпиадада биздин адистик боюнча студенттерибиз 2-чи орунду ээлеп келди. Ал Жалал Абадда Жагуда уюштурулган. Ошондой эле предметтер аралыктагы студенттерибиз аябай жакшы орундарды ээлеп келип атат негизинен. Анан студенттер боюнча айта кетсем, негизи студенттерге бизде жакшы
баягындай шарттар түзүлгөн. Студенттерибиз мобилдүүлүк боюнча мисалы Казакстан университеттерине, Кыргызстандын өзүбүздүн университеттерге барып окуп келишет. Мисалы буга чейин Казакстанга барып биздин бир студентибиз мобилдүүлүк өтүп келген. Ол азыркы мезгилде деле бизде мисалы Арабаев мамлекеттик университетинде биздин студенттерибиз мобилдүүлүктө. Ошол эле студенттер кайра биздин өзүбүздүн адистикке келген студенттерибиз бар. Азыркы мезгилде бизде окуп атышат. Экинчи курста Батмудан келген студенттерибиз бар. Дагы бир студенттерге бир жакшы өбөлгөлөр түзүлгөн. Бизде студенттер үчүн атайын бюджеттик орунда Россияга барып магистратураларга окуп келсе болот да. Студенттерибиз аябай көп конференцияларга катышып жүрөт. Мына былтыр мисалы Ош технология университетинде катышып келишти. Ал жерден да экинчи орунду багындырып келишти. Ошондой эле Ош мамлекеттик университетинде бизнес жана менеджмент факультетинде конференцияларга, семинарларга катышып жүрүшөт биздин студенттерибиз. Студенттер үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Бардык компьютер класстарыбызда, аудиторияларыбызда интернеттер менен камсыздалынган да. Андан кийин өзүңөр билгендей, значит бизде интерактивдүү панелдер коюлду. Биздин өзүбүздүн немеге 4 кабинетибизде интерактивдүү панель менен мугалимдерибиз өтөт. Жаңы азыркы онлайн сервистер менен негизинен өтүлүп келет. Бул факультетте окуп жатканыма сыймыктанам. Жана ошондой эле бул факультеттин артыкчылыктары бизге бардык компьютерлерде иштегенге уруксат берилет. Жана бардык компьютерде интернеттер бар. Компьютерлер жаңы келген. Жана ошондой эле биздин эжекелер бизге мыкты деңгээлде сабак беришет. Алар программалоо жаатынан, педагогикалык жаатынан бизге мыкты деңгээлде сабактарды өтүп беришет. Биз бул сабактарды үйрөнүү менен мыкты деңгээлде слайддар түзө алабыз, программаларды иштей алабыз. Жана мектепке барганда окуучуларга кыйналбастан сабак өтө алабыз. Азыркы учурда замандын талабы бул технология, компьютер, интернет болуп жатканына байланыштуу менин ошол адистикке тапшырып калгандыгым бул мен үчүн сыймык. Жана ошол адистикте окуп жатканым мага көптөгөн мүмкүнчүлүктөр ачып берди. Жана мен ошол адистикте, ошол факультетте математика жана компьютердик технологиялар факультетинде окуганыма сыймыктанам. Факультет салттуу билим берүүдөн сырткары окутуучулардын жана студенттардын билимин өркүндөтүү багытында бир топ эл аралык уюмдар менен кызматташуу жолго коюлган. Натыйжада Сорос Кыргызстан фонду, Евразия фонду, ДААТ, ЮНЕСКО, ЮСАИД жана бир канча коңшу мамлекеттерден чет өлкөлөрдүн жогорку окуу жайлары менен бирге кызматташып келет. Бул менен студенттардын билими, чыгармачылыгы жана илимий потенциалы кеңейип, өлкөбүздүн билим берүүсүн алга сүргөн татыктуу кадрлар даярдалат.